Саламатсыздар, кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Мындан бир нече жыл мурда социологдордун иликтөөсүнө катышып калдым. Ал иликтөөдө ушул жаштардын абалы, аң сезимдик абалы тууралуу, баалуулуктардын абалы тууралуу талкуу, башка айтканда изилдөө болгон. Ошол изилдөөдө азыркы коомдун, саясий системанын, коомдук тутумдун, түрлүү диндердин, түрлүү баалуулуктардын таасиринин астында калган жаштардын аң сезими кескин түрдө өлкөнүн деңгээлинде болгон бир чоң бир коркунучта турарын белгилеген илимий жыйынтыктар чыгарылган. Биз бүгүн ушул жаштардын улуттук аң сезими, мекенге болгон сүйүүсү, алардын абалы тууралуу сөз козгойбуз. Биз менен бирге болуңуздар. Эзелтеден куттуу кыргыз аталып, эгем жалгап эчен доор ашканбыз. Томуктайдан бийиктеген эл үчүн тоолуктардын ток-шоусун баштайбыз. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак менен колдоп коштоп, ырчыларыбыз келген. Нуркасым Абдрахманов жана ошондой эле ырчыбыз Абай Калыев мырзалар, куш келипсиздер. Көрсөтүүбүзгө сереп салган серепчилерди тааныштырайын. Эгемен КЖ саясий порталынын башкы редактору Кубанычбек Капартеген мырза. Маданияттын мыкты кызматкери, жаш манасчы Нурбек Талантбеков. Жана ошондой эле жаш активист Аскар Таалайбек уулу. Куш келипсиздер жалпыңыздар. Социология илимдеринин кандидаты, доцент Самарбек Сыргабаев мырзаны студияга чакырабыз. Самарбек агай, студиябызга куш келипсиз. Ушул баягы доор алмашкан сайын адамдын кулк мүнөзү, баалуулуктары алмашып турат турбайбы? Ошо менен катар коомдун келечеги, элдин келечегиде болгон ушу жаштардын дагы кулк мүнөзү жылдан жылга алмашып баратат дегенде да, маселе каяка алмашып атат. Биздин көрсөтүүбүз дагы ушул багытта сөз кылалы деп атабыз да, жаштардын азыркы баалуулугуна сиз кандай сереп салат элеңиз да? Бардык баалуулугун мындай кошкай. Жакшы суроо. Сиз туура белгиледиңиз. Бул убакыт өткөн сайын, тарыхый дорлор алмашкан сайын, ошол коомдун тутуму, коомдун түзүмү да алмашат экен. Ошол коомду түзгөн инсандардын кулк мүнөзү, ой жүгүртүүсү, дүйнө таанымы, дүйнөгө деги эле ушуну курчап турган чөйрөгө көз карашы. Ал менен катар эле албетте эң эле баягы маанилүү нерсе бул аң сезимдеги бул баалуулуктар системасы да алмашат экен. Албетте азыркы жаштар ошол улуу муундун, тагыраак айтканда алардын ата энесинин баалуулуктар тутумуна караганда олуттуу айырмачылыктар бар десек болот. Биринчи кезекте мына биз эгемендүүлүктү алганыбызга 26 жылдын жүзү болуп олтурат. Ушул мезгилдин ичинде коомдук сахнага жаңы муун келип чыкты, бул постсоветтик муун. Албетте бир караганда булардын баалуулуктар тутуму деги эле азыркы жаштар мурдагылардан такыр эле айырмаланган, түп тамырынан бери өзгөчөлөнгөн бир коомдук топ катары элестетишибиз мүмкүн. Бирок ошол эле убакта илимий изилдөөлөр, тагыраак айтканда социологиялык сурамжылоолор жана башка илимий методдор менен жүргүзүлгөн изилдөөлөр башка нерсени бизге көрсөтүп атат. Негизи бул муундар аралык карым-катнаш, улуу муундан жаштарга карата көз карашы, жаштардын өзүнө берген баасы, деги эле жаштар ким деген суроо бул байыркы мезгилдерде эле, байыркы антик доорунда эле, байыркы грек философтордун дагы, ойчулардын дагы тынчсыздандырып келген экен. Маселен, байыркы грек папирустарында деле жазылган жазууларды табышыптыр археологдор. Ал жерде маселен ойчулдар ушул биздин азыркы жаштар начар болуп кетти, меркантилдүү болуп кетти, акчанын артынан түшүп улууларды сыйлабай калды деген сыяктуу жазуулар табылыптыр. Анын сыңарындай бул диалектикалык, бул төөлүк маселе десек болот да, бул муундардын ортосунда карым-катнаш. Эми жанакы башында айткан ойго кайрылып келсем, ушул постсоветтик муун бир караганда чын эле бир башкача бир социалдык топто сезилет. Бирок мен жогоруда айтканда изилдөөлөр бизге бир нерсени көрсөтүп атат. Бул азыркы биздин жаштар алардын ата энесинен алыстап кеткен жок, олуттуу түрдө алыстаган жок. Алардын ата энесинин баалуулуктар системасы менен жаштардын баалуулуктар системасы бири-бирине дээрлик төп келет десек болот да. Бул баягы
коомдо орун алган негизги борбордук тенденция. Албетте жаштардын айрым бөлүгү бар баягы олуттуу түрдө көз карашы, ошо балыктар тутуму айырмаланган. Ал эми ошол азыркы жаштардын балыктар тутумунда негизги орунду өзөгүн эмне ээлейт десек, бул биздин изилдөөлөр көрсөтүп атат, бул 3 негизги баалуулук экен. Бул ата эне, бул ден соолук, анан бул билим. Мына ушул 3 баалуулуктун 3 баалуулук алардын жана балыктар тутумунун өзөгүн түзөт, анан ошонун тегерегинде анан башка баалуулуктар жайгашат да. Мисалы үй бүлөдө ой адам эмне көрсөң учканда ошону аласың деген мыйзамдуу макалыбыз бар эмес беле? Ошонун натыйжасындагы азыркы муундар мындай бир кескин түрдө бир жакта тургандай да. Мисалы көпчүлүк жаштар мондай багытта, көпчүлүк жаштар мындай багытта деп айтуу да кыйын да, анткени бир курдай жаштардын бардыгы башка маданиятка, батыш маданиятı дейбизби, бир курдай жаштардын бардыгы улуттук маданиятка, бир курдай жаштар диний маданиятка. Ушул сыяктуу жана массалык маданиятка алдырып аткан себеби эмне деп ойлойсуз? Бул сырткы ички саясатпы же үй бүлөнүн таасириби же башкабы? Туура, негизи азыр биздин Кыргызстандын жаштары бул монолиттүү эмес, мурдагы баягы советтик жаштардай. Ошо. Бул жерде өзүңүз туура белгилегендей, ар кандай көз караштарды, ар кандай ошол эле кайра эле баалуулуктар тутумун карманган жаштарды, ар кандай баягы жашоо стратегиясын карманган жаштарды жолтурсак болот. Бирок ошол эле убакта биздин коомдо мындай үстөмдүк кылган мындай тенденциялар бар. Бул анын биздин коомдун өзүнүн табиятынан келип чыгат да. Мына алыс барбай эле ошол 20-кылымга көз чаптыралы. Ошо 20-кылымдын жүрүшүндө бизде баягы алгачкы эл каттоолор баягы Орус империясына Кыргызстан кошулганда эле башталган эмеспи? Баягы Айтулуу Пржевальский келип ушул көлдүн тегерегиндеги биринчи кыргыздарды каттап, андан кийин чүй боорундагы кыргыздарды каттап, ошондон кийин Советтер Союзу түзүлгөндөн кийин алгачкы эл каттоо Советтер Союзуна кирген мамлекеттер менен катар эле чогуу жүргүзүлгөн да. Мына ошондон тартып биз карасак, албетте кыргыздардын баягы титулдук улут катары саны өстү, бирок бир өзгөчөлүктү байкоого болот да. Ушул 100 жылдын ичинде дээрлик тегеректеп алганда биздин коомдун 65% такай айылда жашап келген. 30-35% ушул пайыздын тегерегинде эле гана баягы шаарда жашап келген да. Бизде баягы урбандашуу деңгээли негизинен ушул 20-жылдын ичинде олту деле өзгөргөн жок. Андан кийин эгемендүүлүктү алган мезгилде деле бизге бир караганда сезилип атат, бул элдин баары шаарды көздөй көчүп атканда, урбанизация абдан күчтүү жүрүп атат депчи. Жок, кайра эле ошол тенденция сакталып турат. Демек бизде баары бир каалайбызбы, салттуу баалуулуктар үстөмдүк кылат бизде. Салттуу баалуулуктар үстөмдүк кылат. Ошон үчүн мен жана башында белгилебедимби? Азыр биз жаштардын жакшы табиятын тереңден изилдей келсек, алардын баалуулуктар тутуму ата энесинин баалуулуктар тутумунан алыс кеткен жок. Башка жакта алма салабынан алыс деле андай деле алыс түшүп кеткен жок. Бирок албетте бар, жаштар бар. Албетте бул жаңы ушул 21-жылдын ушу биринчи чирегинде жаңы пайда болгон процесстердин таасири астында калыптанып аткан жаңы жаштардын топтору бар да. Алар ушул биздин изилдөөнүн предмети болуп эсептелинет. Сабырбек агай, биз мисалы башка баалуулуктарды дагы жаштарды талкуулайлы деген жокпуз бүгүн. Бирок баягы кандай бар экен, кандай баалуулуктардагы жаштар бар экен айтып коюшубуз керек. Биздин бүгүнкү негизги сөзүбүздүн сиздин тил менен айтканда предмети улуттук баалуулуктар боюнча да болду да. Ушул жаштардын, азыркы жаштардын, Кыргызстандагы жаштардын улуттук аң сезиминин абалына кандай сереп сала береңиз да? Бул дагы азыркы учурда эң эле актуалдуу маселелерден. Биздин жаштардын негизи жаштарды өзүнчө социалдык категория катары карап, алардын өзүнүн жаштардын улуттук аң сезими тууралуу ой жүгүртүү да негизи туура эмес да. Биз жалпы коомдун контекстине карашыбыз керек. Жаштар бул коомдун бир бөлүгү. Башкача айтканда бул инсандын бир жашоо циклы. Бир орто эсеп менен 10-15 жылды ээлеген жашоо циклы. Ал ошол циклды аягына чыгаргандан кийин ал чоң адамдардын катарына кошулат, жоксо катардагы коомдун мүчөсүнө айланат, мындайча айтканда. Ошон үчүн жаштардын улуттук аң сезими албетте жалпы коомдун контекстинде, жалпы коомдун мүчөлөрү менен чогуу калыптанат. Ошол өсүп тарбияланып аткан, социалдашып аткан чөйрө менен кошо калыптанат. Эми ушул өңүттөн албетте муну белгилеп кетсек болот. Жаштардын улуттук аң сезими алардын ата энелери менен катар эле ушул өзгөчө акыркы 25 жылдын ичинде абдан мындай ири кадамдар менен күчтүү темп менен калыптанып атат. Өзүбүз эгерде мындай акырын кылчайып карасак, тарыхыбызга негизи улуттук аң сезимин ойгонуу
ойгонушуна алгачкы мына күчтүү импульс 89-жылдары берилген. Баягы ошону биз атап жүрбөйбүзбү? Биринчи бизде болгон 2013-жылдагы революцияны экинчи эмес, ал үчүнчү революция деп коебуз да биз социологдор. Биринчи революция бархат революциясы, жумшак революция 89-жылы болгон. Бул демократиялык күчтөр менен коммунисттик күчтөрдүн ортосунда кармаш. Анан акырында демократиялык күчтөр жеңип чыкпадыбы? Анан баягы биринчи президент бийликке келбедиби? Мына ошол процесстердин кыймылдатчы күчү бул жаштар болгон. Болгондо дагы ошол кыргыз жаштары. Ошол шаардагы студенттик жаштар. Мына ошол процесстер көрсөткөндө улуттук аң сезим ошондо, улуттук аң сезимдин ойгонушуна бир күчтүү импульс берилген. Демек баягы маселе бышып жетилип калыптыр. Андан кийин улуттук аң сезим баягы калыптанып жүрүп отурду. Мына азыр абдан ушул процесстер күчтүү жүрүп атат. Азыр биздин жаштарыбыз жалпы калк менен чогуу эле өзүнүн улуттук аң сезимин калыптандырып атат. Улуттук аң сезим деген эмне? Бул ошол улут деген этностук топко өзүнүн таандыктыгын калыптандыруу, таандык болуу сезимин. Биз муну илимде иденттүүлүк деп коебуз да. Иденттүүлүк. Этностук иденттүүлүгүн калыптандыруу. Жок, ошол этнос деген социалдык мейкиндикте өзүнүн ордун табуу, өзүнүн координаттарын табуу да, мен ушул топтун мүчөсүмүн. Ошол топтун духун, философиясын, ошол топтун баалуулуктар тутумун, демек өзүн ошол топтун ажырагыс бөлүгү катары сезүү. Бул бизде азыр калыптанып атат, бул процесстер жүрүп атат. Бирок толугу менен бизде улуттук аң сезим азыр калыптана элек дегенге негиз бар да. Ошол эле суроо да, мисалы улуттук аң сезимдин калыптанышын ушу жаштардын эмнелеринен билсек болот? Жакшы суроо. Мында улуттук аң сезимди калыптандырууда бул мындай экен, жашоонун практикасында бир таянычтар керек экен да инсангачы. Таянычтар бир инсан өзүн ошол топко таандык кылып сезиш үчүн бир нерсеге таяныш керек. Ал таянычты азыр биз каяктан издеп атабыз? Ал таянычты биз советтик дордон издеген жокпуз. Азыркы 25 жылдагы жаңы тарыхыбызды издеген жокпуз. Биз байыркы тарыхыбызды издеп атабыз да. Себеби ошол жакта күчтүү импульстар жатат экен. Биз мына ошонун негизинде көчмөндөр оюну өткөрүлдү эле, кандай ал колдоо тапты. Улуттук кийимдер, улуттук аада салтын азыр кайра реанимацияланып, азыр кайра баягы жанданып, бир катар жаштардын бөлүгү, бирок мен бул массалык көрүнүш деп айтпайт элем, жаштардын бөлүгү мисалы баалуулуктарын сиңирип атышат. Мына бул ушундан көрсөк болот да. Жакшы. Арбаңыздар, Оюткулу улуу кыргыз журту мына Самарбай аябай жакшы айтып өттү. Ошол улуттук баалуулуктарды сактоодо, ошол тутумду топтоодо, ошол улуттук баалуулуктарды өркүндөтүүдө мына ушул коомдук телерадио берүү корпорациясынын Манастануу таймаштары мен мисал келтиргим келет. Себеби дегенде жылына 50 000 бала катышып, жылына Манасты билген улан кыздар биздин кыргыз жаштары көбөйүп, ошол эртеңки келечек муунду түзө турган жаштар өзүнүн жан дүйнөсүн Манастагы каада салт, Манастагы жер суаттар, Манастагы сөз байлык, Манастагы негизги жигитте кыздын кыздай мекенге болгон сүйүү, ата-энеге болгон сый урмат баардыгын үйрөнүп, ошондон тарбия алып, көрөнгөсүн байытып, анан улуттук баалуулуктарды сактоочулардын көчүп башын тура десек болот да. Анан буга окшогон долбоорлор көп, маселен Кыргызстануу, көптөгөн теледолбоор ток-шоулар ар кандай коомдук уюмдар тарабынан ишке ашып, мамлекет тарабынан колдоого алынып келет десек болот. Жакшы, рахмат. Мисалы улуттук аң сезимди калыптандыруу менен эмнеге жетебиз? Зарылдык эмнеде дейм да? Биз муну менен стратегиялык максаттарга жетебиз десек болот да. Биринчи кезекте улуттук аң сезимди калыптандырыш керек болот. Бирок ошол эле убакта биз эстен чыгарбашыбыз керек. Кыргызстанда биз менен катар эле, мен азыр кыргыздар тууралуу айтып атам, кыргыздар менен катар башка 80 улуттун өкүлдөрү жашайт деп атабыз. Демек биз көп этностуу коом экенбиз. Мындай ушундай форматта жашаган коомдор үчүн улуттук аң сезимди тагыраак айтканда ошол өзөктүк улутту түзгөн, биз аны титулдук улут деп атап атпайбызбы? Ошол улуттар биринчи кезекте өзүнүн улуттук жанагы иденттүүлүгүн иштеп чыгыш керек экен да. Өздөрү мындай негизги мындай өзөктүк топ экендигин, мондай бир бириктирүүчү күч экендигин сезиш керек экен да. Бириктирүүчү күч экен да. Бириктирүүчү демек сөзсүз түрдө бул жерде жарандык, бул жерде улуттук иденттүүлүктү камсыздаш үчүн сөзсүз түрдө биримдик керек. Мен жана жогоруда белгилеп өтүм, бизде улуттук аң сезим азыр калыптануу жолунда депчи. Себеби буга бөгөт койгон, буга тоскоолдук жараткан бир катар факторлор бар экен. Мисалы аймактык фактор. Муну биз регионализм деп коебуз да. Башкача айтканда биз азыр өзүбүздү негизинен биздин изилдөөлөр көрсөтүп атат. Негизинен биздин жарандар, өзгөчө жаштар
өзүн ошо кыргыз улутунун мүчөсү эмес. Кыргыз улуту деген этностук топтун бир социалдык чоң топтун мүчөсү эмес. Ал өзүнүн аймагынын бир тургуну, өзүнүн айылынын жашоочусу катары көбүрөөк сезип атат да. Бул бизге бөгөт коюу, бул улуттук биримдикти жаратууда, демек улуттук иденттүүлүктү жаратууда бөгөт коюучу негизги фактор болуп катары карап атабыз да. Мисалы, ошол эле буга чейинки болуп өткөн президенттик шайлоо күчтүү маркер катары ушул жагдайды көрсөтүп койду да. Аймакчылдык. Биз көрбөдүкпү ошол жерде добуш берүү кандай мүнөздө өткөн. Бул дагы бир жолу көрсөтүп койду. Биз демек бунун үстүнөн дагы иштешибиз керек экен. Анан стратегиялык максат дегеним, биз качан улуттук иденттүүлүктү жаратабыз, ошондо биз күчкө айланабыз, тегерегибиздеги этносторду бириктирип. Анан ошондо биз дагы андан жогорку деңгээлге секиришибиз керек. Секирип жасашыбыз керек. Бул жалпы жарандык иденттүүлүк. Демек биз баягы өзүбүздүн улуттук иденттүүлүгүбүздү калыптандырдык да. Демек биз эми өзүбүздүн кем сезбейбиз да. Жанакы комплекстер жаралбайт. Биз эми андан жогору турабыз. Биз эми жалпы Кыргызстандын жарандарыбыз деген нерсеге мына ошондо барабыз. Жакшы. Азыр бул агабыз айтып кетти, топ-топторго бөлүнүп, жанагынтип уруу-урууга бөлүнүп атат депчи. Шайлоо көрсөттү деп. Чындыгына келсек, эми биз ошо шайлоо убагында ич иштеп калдык, эми саясий багытта болгондуктан. Тескерисинче, мурдагы көчөмө-көчө бөлүнгөн адат бизде калып баратат. Баягы экс өлкө башчыбыз айткандай, урууну ойлобой, улутту ойлолу деген жакшы бир нукка салып кетти да ал киши. Азыр ошол багытта абдан сонун эле кетти. Мисалы, бул шайлоодо айтып атат, бийлик менен акчанын күрөшү болду депчи. Ошондо ким жеңди? Албетте, акча экинчи орунда калды. Бул чындык. Жакшы. Улуттук баалуулуктарды жаштар арасында негизи бул өлкөнүн деңгээлинде комплекс алына турган маселе, бирок жаштардын арасында калыптандыруунун жолдорун кандай деп сунуштайт элеңиз? Мисалы, жанакы көчмөндөр оюндары бул абдан мыкты идея болду да. Ошо мыкты идея, мыкты аянтча болду. Ушул дагы бир чоң бир импульс берип атат да ошол эле жаштарга, өсүп келе жаткан буунга мынакей. Ошол баягы алыскы тарыхын жакындатып алып келип атат да. Мына бул бизде ушундай дөөлөттөрүбүз болгон, ушундай баалуулуктарыбыз болгон. Менимче бул эң эле күчтүү баягы дүйнөлүк практика көрсөтүп атат, эң эле күчтүү инструмент бул жерде билим берүү системасы экен. Билим берүү системасы. Ошо билим берүү системасына ушул компонентти сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Азыр дагы жакшы биз көрүп калып атабыз, кыргыз таануу сабактары, кыргыз таануу кабинеттери түзүлүп атат, мисалы мектептерде, университеттерде, бирок бул кандайдыр бир фрагменттардуу иш болуп атат да, мына системалуу бир стратегиялык максаттарды көздөгөн иш болсо ушул менимче ушул өзүнүн жемишин бермек да. Абдан жакшы. Рахмат. Сабырбай агай, сиз үчүн Нуркасым Абдырахмановдон жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап койсоңуз. Саналар сайылып қанжар сезімге сағынып сені сарору болған кезімде ақ толқын болып ақ шоқын болып көрінші маған періште ақ толқын болып, ақ шоқын болып, көрінші маға періштем. Жетсем деп бұлам мөлтеткен мақсат соңынан баратқан кезде шырмалып қайғы торынан қареке қонып үмітім болып жанымда тұршы періштем қареке қонып үмітім болып
жанымда турчу периштем. Çarçadım emin Dayıma tınbay sen ister Turamın ağzı Kabağın bir göz senensin Askarım bol, aktağım bol Düşümü girşik Aktağım bol, akşamım bol Düşüme girçi periştem Düşüme girçi periştem Керемет, ыраазылык билдиребиз. Самарбек агай, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Сізге рахмат. Чыгыштаануучу Айбек Байымбетов мырзаны студияга чакырабыз. Айбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Алгач ушул улуттук баалуулуктарга эмнелер кирет, ошону тактап берсеңиз бизге. Ар бир элдин өзүнүн улуттук баалуулуктары бар да. Анын калыптанган тарыхына, басып өткөн жолуна карата улуттук баалуулуктар калыптанат. Биздин улуттук баалуулуктар көчмөн философиясына негизделет. Биз эми баягы 3000-5000 жыл бою көчмөн турмушта жашап келген соң биздин баалуулуктар негизи ушул көчмөн философиясына такалат. Көчмөн философиясы деген сөз бул ушул адам менен табиаттын ортосундагы мамилени туюндурат деп айтсак болот. Эгер улуттук баалуулуктар жөнүндө сөз кыла турган болсок, Биздин улуттук баалуулуктардын негизин өзөгүн фундаменти, пайдубалы ошол көчмөндөрдүн философиясы, көчмөндөрдүн дүйнөгө болгон көз карашы, космогониясы, метафизикасы, ушунун баардыгы биздин улуттук баалуулуктардын булагын түзөт деп айтсак болот да. Бул деген сөз кыргыздардын улуттук баалуулуктарынын негизине адамдын, жеке адамдын табиатка болгон мамилесин чагылдырат. Башкача айтканда биздин мына жанагындай салттык түшүнүктөр, чөптү кордосоң көзгө саят, сууга түкүрбө же шамалды сөкпө деген сыяктуу нерселердин баардыгы эле ушул улуттук баалуулуктардын элементтерин түшүндүрөт. Дегеним биздин баалуулуктар адам менен табиаттын ортосундагы орток тең мамилени кармап турган принциптер болуп саналат да. Кыргыз баласы төрөлгөндөн баштап ошол принциптерге сугарылып, анан кийин эрезеге жетип чоңойгондо табиятка карама каршы эмес, тескерисинче табиаттын бир бөлүгү катары, бүтүмдүгү катары түшүнөт да. Жогоруда Самарбек агай айтып кетпедиби? Улутчулдук маселесинчи. Улутчулдук менен улуттук аң сезимдин экөөнүн окшошкон жери, ажырашкан жери кайсыл? Эми улутчулдук азыркы бүгүнкү күндүн мисалынан улам алып карай турган болсок, бул жакшы, өтө жакшы эмес көрүнүш. Улутчулдук дегенде азыр эми баягы көбүнесе шовинисттик маанини туюндуруп, ошого ыктап айтып атат. Бирок эгер терминологияны ала турган болсок, улутчулдук деген сөз эми бул орусча айтканда национализм да. Бул жерде эң биринчи кезекте жеке улутка болгон сүйүү мамилесин, берилүү мамилесин түшүндүрүп туюндурат да. Анан эми биз азыр 21-кылымдын башында жашап, ушундай дүйнөлүк глобалдашуу, ааламдашуу процессинде колдон келишинче негизги улуттук аң сезимди калыптандыруучу булак катары биздин салттуулукту, биздин өзүбүздүн ошол тарыхыбызды негизги багат катары алсак жакшы болот да. Улутчулдук менен улуттук аң сезим айырмасы ушундай. Улутчулдук бул көбүнесе улутка каршы, карама каршы, улуттун коопсуздугуна бир кооптуу мамилени жарата турган нерселерге каршы
акция болуп саналат да, мындайча айтканда күрөш. Жанагы орус элинин философу бар го, Бердяевич, Николай Бердяев айткан экен да, улутчулдук, национализм бул улуттун өзүн өзү сактоо инстинкти депчи. Туура. Кыргыз элинин абалынан, азык абалынан алганда ушул өзүн өзү сактоо инстинкти кайсы деңгээлде деп ойлойсуз? Абдан мындай бир жактуу айтыш кыйын, эми өзүбүз көрүп атпайбызбы, бизде азыр руханий коопсуздук калыптана элек, экономикалык коопсуздук. Деги эле биздин азыркы күндө өтө бир мындай бир ачык турат биздинчи, мындайча айтканда биздин ички жан дүйнөбүз ачык турат. Өзүбүздү ачык турабыз дегендей. Бизди коргой турган иммундук система бизде азыр солгундап калган. Бизге ар кандай жанагындай сырттан кирген вирустар бүгүнкү күндө парализовать этип ошо иммундук системаны. Ошондуктан биз бир бүтүн организм катары Кыргыз эли, Кыргыз мамлекети аксап келатат да, бир бүтүндүккө келе албай атабыз. Жанагы ички иммунитети начарлаган кезде жанагы дарыларды ичет эмеспи адамдар? Ошо сыяктуу нерсе да бул эле. Ооба, эми бул жерде карабайсызбы, адам денеси ушундай жаралыптыр да, ар бир клетка бири-бири менен коммуникациялык терең тыгыздыкта кызматташуу аркылуу гана жашай алышат. Бир клетка экинчи клеткадан айырмаланып, обочолонуп өзүнчө жашай албайт. Анда ал рак клеткасына опухольга айланып калат да. Бизде дагы ушундай Кыргыз эли бүтүмдүккө келиш үчүн структуризация болуш керек. Бизде Жеттешүү, ыратташуу болуш керек да биздин коомчулукта. Ал ошол мурунку биздин коомдо, Кыргыздын байыркы коомчулугунда бул уруу системасы негизинде болгон. Үй-бүлө урукча атайын бир аймактык урууга биригет, анан ошентип барып оң канат, сол канат ичкиликке бириккен да. Бул мындайча айтканда табигый түрдө келип чыккан идеалдуу структуризация. Идеалдуу улуттук элди улутка айландыра турган бекем бир омуртка, сөөгү сыяктуу деп айтсак болот да. Бирок тилекке каршы бул нерсеге, бул тарыхый маанилүү нерсеге азыр кичине саясий боек берип, адаштырып, кичине дискредитация кылып атышат уруулук түзүлүш системасын. Ошон үчүн бул нерсени азырынча кичине кое туруш керек деп ойлойм да, эртерээк. Аң сезим буша элек. Иммундук систем тутум алсызданып калды депчи. Чынын айтканда ошондой. Мына акыркы эле учурларды карасак, кечээ эле кыргыз жаштары майдаланып кетти аябай. Өтө майдачыл болуп кетти. Маалымат жагынан ала турган болсок, мисалы мен соц тармактарга көз салып турган адам катары айтайын. Мына кечээ бир Чубак Жалилов чыкты, дин алымы. Ал боюнча ушак оң жагынан берип атат, сол жагынан берип атат. Анын байпак батегине чейин жакшы эле сындап, сыпаттап, бирөөсү коргоп атат, бирөөсү сындап атат. Ал эми ошол эле учурда мисалы кыргыз желеги кайсы бир мамлекеттик мекеменин алдында тетиринен туруп калган болсо, ал жөнүндө эч ким көңүлү бурбайт. Улуттук сезимдин аң сезим ойгонбойт да, мындайча айтканда ойгонгон эмес. Жок бизде азыр. Бир күнүмдүк гана бир нерсе менен жашап атабыз. Ар жакта жүрөктө турган нерсени ойгонбойт да. Мисалы ошол желек тетиринен туруп калыптыр деп чоң талкуу кыла турган эч ким жок. Бир 10 киши, 20 киши чыгат 100-дүн ичинен. Болду, калып калып атат да. Ошол жагына биз маани беришибиз керек. Саламатсыздарбы? Сиздер өзүңүздөр айтып атасыздар, азыр майдаланып кетти депчи. Анын ушундай улутчулдук сезимди, улуттук сезимди өзүбүз көтөрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Сиздердин пикириңиздер кандай буга? Элдин 25 жылдан бери элдин мына ушул коомдук, интеллектуалдык, саясий чөйрөнүн айтып бүтпөй аткан маселеси ушу болуп атат да. Анан муну сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө негизи жашырып баштасак бүгүнкү күндө кайсы бир деңгээлде кармалап калмакпыз да ушул нерсеничи. Колубузга тийип калмак. Анан мамлекеттин бул жердеги мындайча айтканда бийликтин орду кандай? Бул жерде ушул жалпы жарандарга, жалпы элге сырттан эмоционалдык стимул берип туруш керек. Мына көчмөндөр оюндары бул ошол эмоционалдык сырттан берилген стимул катары карасак болот. Бирок бул жүздөн түз адамдардын, жарандардын ички жан дүйнөсүн, руханиятын ачканга негизги себепчи болуп бере албайт.
бул стимул гана, түртүүчү гана болуп саналат. Ошондуктан жеке бул ишти адам, ар бир адам ушул нерсеге бышып жеткен адам ичинен өзү жасаш керек да, ошого бышып жетилиш керек. Мындай суроо да. Сиз мисалы өзүңүздү улуттук аң сезим калыптанган адам катары эсептейсизби? Жаш адам катары. Ошол процесстеги адам катары эсептейм. Процесстеги дагы деле ошол калыптанып атасыз деген сөз. Ошол сиздин калыптанууңузга, улуттук аң сезим калыптанууңузга кайсыл чөйрөдөн көбүрөөк таасир болду, же билим болду, нуктоо болду, нускалды? Үй бүлөдөбү, окуу жайдабы, же башка чөйрөдөбү дегендей да? Мен оюмча үй бүлөдөн, мен салттуу үй бүлөдөн төрөлүп чыккам деп айтсам болот. Дегеним, салттуу үй бүлө деген сөз ошо кыргыздын каада салт, ырым-жырымдарын колдонуп келген үй бүлө деп айтса болот да. Бул үй бүлө такыр эле баягындай шаардык светтик принциптерде жашаган үй бүлө дагы эмес. Такыр эле диний нормаларды менен жашаган үй бүлө дагы эмес. Таза кыргыздын ошол нукура салттуу түшүнүктөр менен жашаган үй бүлөдө чоңойгонум үчүн ошондой адамдар менен пикир алышкан үчүн менин оюмча кандайдыр бир деңгээлде көрөңгө болгон болуш керек да. Суроо барбы? Улуттук иденттүүлүккө улуттук идеология кирип атат. Ал эми улуттук идеологияга улуттук баалуулуктар алга ушул эле биз айтып жаткан улуттук аң сезимдер, улуттук каада салттарыбыз жана башка жаратылышка жасаган мамилелерибиз баары улуттук аң сезимге кирип атат. Ал эми азыркы заман, бул мүмкүнчүлүктөрдүн заманы. Технология өнүккөн, баардык нерсе бар, мүмкүнчүлүктөр толугу менен жетиштүү. Ошол эле биз мурда айтып кеткен баалуулуктар менен мүмкүнчүлүктөрдү айкалыштырып келгенде биз өзүбүзгө улуттук аң сезимди калыптандыра алабызбы деген суроо пайда болду. Улуттук аң сезим десе эле биз өтө бир алыс жерде жаткан бир нерсе катары түшүнөбүз да. Улуттук аң сезим элементардык биздин кыймыл аракет, биздин ушул жүрүм турумубуз, күнүмдүк нерселерден башталат. Ал деген сөз жөнөкөй эле ушул кыргыздын ырым салтын эле сактоо деген сөз. Мисалы үчүн эртең сиздерден бирөө жаңы үйгө кирсе арчалатып, сырыктап, мышык киргизбейчи, орустарда болчу. Же болбосо чыгара калып тогуз токочпа. Же болбосо алыстан бир топ бир көп убакыт жүрүп келсең, баштан суу тегеретип, ушул нерсени эле колдонуп эле жүрө берсеңер, анан кийин силер ата эне болгондон кийин балдарыңарга үйрөтүп ошентип койсоңор эле бул ошол улуттук аң сезимди калыптандыруу, салттуулукту сактоо, кыргыз болууну кое бербөө деген нерсеге жатат да. Бул жөнөкөй эле кыймыл аракет, жүрүм турум, сүйлөгөн сөзүң, көз карашың баардыгы ошол кыргыздын өзүнүн салттык түшүнүктөрүнө туура келсе, демек биз ушул нерсени сактап келатабыз деп айтсак болот. Жакшы. Дагы бир нерсе да. Улуттук аң сезимди калыптандыруу менен мисалы биз жаштардан эмнени утабыз? Ошол биз мурдадан келаткан, ошо сиз айткан тутумду эле жеңебизби, же кандайдыр бир жаңы замандын да бир ийгиликтерине жетишкендиктерине жетебизби? Бизге эмне үчүн ошо тема, бүгүнкү коюлуп аткан темада ошого ыктап атпай, эмнеге жаштардын улуттук аң сезимин көтөрүү, өстүрүү, ойготуу маанилүү депчи. Анткени биз азыр бутубузга туруп келаткан мамлекетпиз. Биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө 3000 жыл борсо дагы биз улут азыркы мамлекеттик формага түшүп, азыркы жаңы замандын ошол формага түшүп пайда болгон мамлекеттердин ичинен жаңылары, жашырагы деп айтсак болот. Ошол себептүү биз мына өзүбүздүн улут катары мамлекетибизди чыңдап бутка тургузуп кетүүдө улуттук аң сезимдин ойготуу бул абдан маанилүү нерсе. Антпесе биз мындайча айтканда азыр мамлекеттердин, өнүккөн мамлекеттердин арасында локомотив болбой калышыбыз мүмкүн да. Жакшы, анан дагы бир нерсе, сиз ошол чыгыштануу катары өзүңүздү баягы көрсөтүп бересиз да. Чыгыш өлкөлөрүнө бардыңыз, Кытай, Жапон баш болуп. Ошо чыгыш өлкөлөрүндө да улуттук аң сезим менен жогоруда кызыбыз айткандай модернизацияны, жаңы жашоонун жеңилдиктерин кандай айкалыштырган? Өзүн сактай алганбы, же жалаң эле жаңы модернизмдин агымына кирип өнүгүп калганбы? Кандай да деги эле ошолордун улуттук аң сезиминин абалы кандай экен? Ошол жерден бир нерсени байкаса болот. Биз аслында кыргыз коомчулугу мындай кандай бир деңгээлде арсар ойдо турабыз да. Эгер биз жаңы замандын жетишкендиктерин каалабасак, биздин өзүбүздүн салттуулугубуз эмне болуп калат? Же салттуулугубузду кармап туруп алсак, жаңы замандага ыкташа албай калып калабызбы деген арсар ойдо болуп атат.
бул арсор эмнеликтен келип чыгып атат. Бул биздин өзүгө өзү ишенбегендикте. Биз эл катары өзүгө өзү ишенбейбиз. Ошондуктан келип атат. Кытай эли же болбосо Жапон эли булардын өзүнүн эл катары пайда болгон салтына, легендаларына, уламыштарына аябай терең ишенет да. Өзүнө болгон ишеними булар дин болуп калган. Ошондуктан канчалык жаңы замандын жетишкендиги аларга кирбесин, ал жетишкендиктер алардын жеке өзүнө болгон ишенимине карата ылайыкташтырылып жасалып калат. Ошондуктан алар өзүнүн ички табиятын, өзүнүн ички даамын, түсүн, өңүн жоготпойт да. Бизде ушуга келиш үчүн биз эл катары өзүгө өзү ишенишибиз керек. Эл катары өзүгө өзү ишениш үчүн кыргыздар бири-бирине жеке мамилесине келе турган болсок, бири-бирине каршы эмес, бири-бирине дос, бир тууган мамилеге келиш керек да. Ошондо гана биз өзүбүзгө бекем ишенип, өзүбүзгө бекем ишенгенде гана биз жаңы жетишкендиктерди мындайча айтканда өзүбүзгө тоскоол кылбагыдай кылып калып алабыз да. Жакшы. Саламатсыздарбы? Азыркы жантан бери айтылып турган сөздөрдүн баарына көз салсак, улуттук идеологияны жакшыртыш керек гана деген сөздөр чыгып атат да. Азыркы учурда Кыргызстандын өнүгүшү үчүн улуттук идеологияга караганда аламдашуу жакшыбы деген нерсеге кандай көз карашыңыз кандай? Аламдашуу деген мисалы үчүн адам кийим кийинип атканда, сиз өзүңүз деле эртең менен туруп кийим кийип атканда, сиз эми кыз киши болгондон кийин кыз кишинин кийимин кийесиз да, туурабы? Эркек баланын кийимин кийип албайсыңар. Ошол сыяктуу эле биз өзүбүз дегенде жаңы нерсени кабыл алып, аламдашууну кабыл алыш үчүн биз өзүбүздүн кимдигибизди аныктап туруп, ошого ылайыктуу кийинбесек, анда биз кыз болсок эркектин кийимин, эркек болсо кыздын кийимин кийип алган болобуз да. Расты. Анда Айбек мырза, сиз үчүн Абай Калыевден жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап койсоңуз. Рахмат. Асканын мен бастым шагыл таштарын, кой баккан соң турбайбы да балалык ойду таштадым. Тетиги сары кыр жакка чойтор кечим баштагым. Тетиги сары кыр жакка чойтор кечим баштадым. Жетпеген асканын аралай басып аккарын, жайыктап күнгөй тескейди да ой болду мен бакканым. Тетиги сары кыр жакка чойтор кечим баштагым. Тетиги сары кыр жакка чойтор кечим баштадым. Egeli kelbe çarçagım, ankısa jıtı harçanın, kösügönдөй болосун да сыйлапсам чачтарын. Тетиги сары кыр жакка чойтор кечим баштагым. Тетиги сары кыр жакка чойтор кечим баштагым. Азаматсың. Айбек мырза, бизге келип керектүү эптериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси Тынчтыкбек Досмуратовду студияга чакырабыз.
Тынчтык мырза, студиябызга кош келипсиз дагы бир ирет. Сиз баягы ушул билим берүү жаатында, педагогика жаатында иштеп жүргөн адам катары ушул жогоруда айтылды, билим берүүнүн улуттук сезимин калыптандыруу ролу чоң депчи. Чоң дедик. Реалдуу түрдө турмушта, азыркы турмушубузда билим берүүнүн орду канчалык деңгээлде ушул улуттук аң сезимди калыптандыруу берилет да ушул билим берүүдө? Жакшы, негизи билим берүүдө ушул биздин балдарыбызга улуттук аң сезимди калыптандыруу жаатында атайын тийиштүү предметтер бар дегендей, анан тийиштүү билим берүү программалары менимче азыркы өзүнүн мезгилине жетишерлик эле деп ойлойбуз, бирок анын жана практика жүзүндө ишке ашырылышы дагы өзүнчө бир маселе да. Бул боюнча мисалы үчүн кадрлардын жетишсиздиги, бизде мисалы үчүн эгемендүүлүктү алган жылдан бери биздин негизи эле ушул предметтерде, айрыкча мына биздин бүгүнкү козгоп жаткан темабызга байланышкан гуманитардык предметтерде өзгөрүүлөр болгон, өзүңүздөр жакшы билгендей. Анын ичинде ушул адеп сабагы дегенчи. Бирок бул атайын адеп боюнча, мисалы үчүн мен эми адеп предметин мисалында айтып кетейин. Бул адеп предметин бизде көбүнчө тарыхчылар окутуп келет. Адеп боюнча атайын бир адистер бүгүнкү күндө жетишсиз болгондуктан бул программа кайсы бир деңгээлде жеткиликтүү иштелип чыкса деле, мен айтам толук кандуу баягы максатына жете элек деп ойлойм да. Анткени кадрлардын жетишсиздиги. Кадрлардын да жетишсиздиги бир себеп болушу мүмкүн. Мен өзүм баягы мисалын айтып кетейин да. Ушул биз мектеп окуучу уракта 3-4 класс кезде, биз 5 класс болгон кезде 4 класстын адабий окуусу чыкты. Алмазбек Токтомунбетовдун баарыбыз эле окусак керек да. Ошондо башка китептер бир тең, анан ошол адабий окуу бир тең болду да мен үчүн. Жайлоого кой кайтарган чыкканда сөзсүз түрдө ошол китепти алам. Адабий китепти окуйсуң, бирок ошол китеп анын ичиндеги жанагы фольклордук баалуулуктар, элдик уламыштар, салттуу баалуулуктар, мен азыр ойлосом да, салттуу баалуулуктар ошол ар бир бетинде макалы менен, тыюусу менен, айтымдары менен ушундай бир текче коюлган экен да. Ушул сыяктуу предмет, ушул курал-жарактар, окуу куралдары ушул жагынан кандай жүрөт да? Бул окуу куралдарды чыгарууда сөзсүз түрдө бул билим берүү жана илим министрлиги тарабынан чыгарылат. Бул бизде билим берүү академиясы деген бар. Мына ошол академия дагы атайын ошо өзүнүн адистери, окумуштуулар муну бекитет. Анын мазмунун, биздин балдарга тийгизген таасир, анын келечектеги мындай жемиши кандай болот депчи, атайын бир стратегиялык пландардын негизинде иштелип чыгат. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө билим берүүнүн мисалы үчүн батыш стандарты дейбизби, жаңы стандарт дегенде биз эми батыш деген көз алдыбызга келет. Мына билим берүүнүн баягы жаңы стандарттары иштелип атканда өткөн жылы эле аябай мына социалдык сеттерде да аябай чуу болду. Бул кыргыз адабиятынын маселеси да, бар болуу же жок болуу маселеси да аябай козголду да. Баягы биз билим берүүнү жаңылайбыз, реформалайбыз деп атып эле мисалы үчүн өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды унутуп калган учурлар болуп калат да. Мисалы үчүн ошол эле кыргыз адабиятын дүйнөлүк адабият менен биргелештиребиз. Анын ичинде авторлору деле такыр мына кыргыз адабиятынан кабары жок эле бир авторлор болгон нерсе бир сунушталып, мына педагогика илимдеринин доктору сыяктуу баягы доктору Абдикерим Муратовго окшогон бир биздин окумуштуулар буга каршы чыгып атып, коомдук пикирлер жаралап атып, бул кайра мурдагындай болуп калды да. Жакшы. Ошол жогоруда серепчилер айтып өттү, улуттук сезим калыптандырууда ушу билим берүүдө дагы Манас эпосунун орду депчи. Сиздер жакында эле ушул жаңылыктардан угуп калдык, Манас жумалыгын ошо аймак боюнча өткөрүп жатырсыздар да, ушул багытта айтып берсеңиздер. Негизи эле бул бүгүнкү күндө баягы улуттук жаштардын улуттук аң сезими жөнүндө тема болуп атканда бир нерсе негизи ойлондурат да, бул Манас жумалыгы эмнеден келип чыкты? Мунун баягы келип чыгуу түпкүрүгүн айта турган болсок, бизде улуттук аң сезимди калыптандыруу максатында даталуу күндөр пайда болду. Мисалы үчүн Ак калпак күнү 5 март, дагы бир башка күндөр. Бирок ошол Ак калпак күндө ошол күнү эле массалык түрдө кийишет, бирок эртеси чечип коюп атат да, ал мындай майрамды белгилөө максатында эле кийилип калып аткан бир учурлары бар да. Ошол сыяктуу эле Манас күнү деле 2015-жылы бизде Манас күнү 4-декабрь катары кабыл алганы менен ошол Манас күнү эле белгилеп, бул иш чара өттү деген белгилөө үчүн гана ошо менен эле чектелип калды да. Анан бизде бир күн менен чектебей азырынча бир быйылча Манас жумалыгы кылып өткөрөлү, анан кийинче бул жылдын 365 күнүнө тең кулаш жайсын деген максатта болуп жатат да. Анан бул жерде Манас темасына келип калдык. Манас дегенде эле бизде
ошол көз алдыбызга жанагы Саякбай Манасчынын Манас айтып аткан, анан элдин мыйы угуп аткан учуру көз алдыбызга келет да. Бирок бүгүнкү күндө бул Манас аркылуу кыргыз көрөңгөсүн жаштарга жайылтууда Манас айттыруу эле жетишсиз экени реалдуу чындык да. Себеби бүгүнкү күндө Манас айткан жерде элдин ошол Саякбай тууралуу тасмасындагы баягы документалдуу союз учурундагы тасмадагыдай элдин сабырдуулук менен угуусун көп көрө албайбыз. Бул ачуу чындык. Ошондуктан бүгүнкү күндө жогоруда сөз болуп кетти, Манас таануу деген бир интеллектуалдык таймаш бар, бул КТР тарабынан уюштурулган. Андан сырткары ушул Манас жумалыгынын алкагында сүрөт тартуу конкурсу, анан Манасты жаштар арасында жайылтуу максатында биз кандай долбоорлорду иштесек болот? Долбоорлордун жарышы да. Бул эми сөзсүз түрдө бүгүнкү күндөгү технология менен бүгүнкү күндөгү заман шартына ылайыкташылып ушундай стратегиялык багыттарды камтыды да, бул Манас жумалыгычы. Ошондо биздин окуучулар ошондо да азыркы бир баягы шарттар менен Манас эпосуна жаңы өңүт менен, жаңы технология менен кириши керек деген максатта. Жакшы. Ушул сөзүбүздөн улам ушу Манасчы балага соол узаткым келди да. Тарбия берүүдө ошол эпосто жаш муунду өзүнүн баягы улуттук баалуулуктарын калыптандырууга кандай бир нускоолор эскерилет да, мисалы айтылат. Ушундайлар барбы? Абдан жакшы. Маселен, эң биринчи кезекте Манас Табыстын өзүн алсак, Манас Табыс Сагынбай атанын вариантында 14 жашында хан болуп атат. 14 жашында эл башкарып болгондо дагы эл кыйын абалда турган кезде аккан жашын кыргыздын тыйып, чачылганды жыйып бир бүтүмгө алып келип атат да. Бул деген ошол бала кезинен жоопкерчиликке, ошол бала кезинен элдин жүгүн арта билүүгө чоң бир өрнөк үлгү болот десек болот. Маселен, ал кезде Манас Табыс 14 жашында хан болду эле мен болом дей калган эмес. Ага чейин балдар шайланганда башкалар болсун деп ал нерсеге умтулбаганын, бийликке, байлыкка умтулбаганын, жаш балдардын ошондой бир токтоолугун, сабырдуулугун эң негизги каарман Манас Табыстын бейнесинен. Маселен, Сыргак, Серек аталарыбыздын образдарынан көрө алсак болот да. Маселен, Серек атабыз ат жыгылып турганча 60 акыл ойлоп тапкан ушундай амал көй, акыл тапкыч, ушундай көрүп отуруп Серектей болсок дегет. Маселен да, же болбосо Аргангандын Ажыбай деп коет. 60 бурку тил билген дейт. Бул 60 элдин эле тилин эмес, бул жерде чөптүн дагы тилин, бул жерде жаныбардын тилин, бул жерде өсүмдүктүн, табияттын тили, ошондо жердин бир түрү катары, бир буркусу катары адамдардын тили кирет да. Муну менен биз мына Манаста да ошондой көп тилди билген баатырлар, элдер, мыктылар болгон. Сен дагы бүгүн да билишиң керек деп, ошол Манастагы тарбия берип, Манастагы бүгүнкү жаштарга үлгү өрнөк боло турган, бүгүнкү замандын көз карашына, бүгүнкү замандын талабына дал келе турган жакшы ойлор, жакшы жөрөлгүлөр абдан эле көп десек болот да чындыгында. Мисалы бардык баалуулуктар, бардык нерселер мисалы өзүнүн максатына жетиш үчүн үзгүлтүксүз, болсом туруктуу болуш керек экен да, стабилдүү, дайыма болуп туруш керек экен деген сөз. Мисалы ошол улуттук баалуулуктарды мектеп окуучуларына калыптандырууда андай билимдер, андай маалыматтар үзгүлтүксүз берилип туруш керек деген сөз да. Сиз айтып атасыз, жанагы андай кырдаал бардык эле мектептерде бар. Мисалы жанагы кадр маселесин жетишпегендикчи. Дал ушул өзүнүн педагог деген өзүнүн аң сезиминде ошол нерсени алып туруш керек да. Ошол нерсени сиңириш керек да, өзүнүн боюна баарын. Ошол берет да, ошол балдаргачы. Эгерде педагог өзү анчалык деңгээлде болбосо, анда маселе да кандай маалымат берет. Ошондон улам мындай бир суроо туулат да. Кадр маселесин ушул улуттук баалуулуктарды калыптандырууда кайра квалификациясын жогорулатуу деген маселе бар эмеспи? Ушул сыяктуу өткөрсө болобу болбойбу? Сөзсүз түрдө болот. Мисалы үчүн бизде ар бир эле мугалим сөзсүз 5 жылда сиз айткандай өз билимин кайрадан өркүндөтүү курсуна жиберилип турат. Андан сырткары бизде мисалы үчүн мамлекеттик тилде окуткан мугалимдер булар 3 жылда сөзсүз түрдө өтүп туруш керек да. Ошол сиз айткан маселени ошол жаңы курсту өтүүдө мисалы үчүн кээ бир жерде 5 жылдан баргандан кийин жаңылык үйрөнүп келет, кээ бир билим берүү мекемелеринде мурдагы эле жана лекцияны окуп келет да. Ошол сыяктуу жаңылыкты киргизүүдө мына сиз айткан сөзсүз түрдө улуттук баалуулуктарды бүгүнкү күндүн шарты менен кантип, мисалы үчүн ал сөзсүз эле бизде мисалы үчүн калыптанган түшүнүктөр бар да, кыргыздын улуттук баалуулугун окуучуларга үйрөтүүдө бул сөзсүз түрдө мамлекеттик тилди же кыргыз тилин, адабиятын окуткан мугалим же тарых мугалими эле үйрөтүш керек деген бир стереотип бар да. Бул ошол эле химия предметинен такыр биздин баягы улуттук баягы көрөңгөбүзгө мындай
каршы келген дебейм, бирок башка бир предмет болгон информатика сабак аркылуу деле бул улуттук тарбияны берсе болот да, мына ушул жолдорду үйрөтсө болот. Жакшы. Ушул жерден жана Манасты жайылтуу боюнча кошумчалап кетейин. Манасты жайылтууда мисалы Манас десе эле азыркы жаштардын көпчүлүгү баягы рэп окуп аткандай туят да, чынын айткандачы. Баягы Саякбайдын жоктугу же ошонукундай тембр жокпу, ошонукундай үн жокпу, укпайт аягына чейин чыдап эч ким. Ошондуктан Манасты жайылтууда азыр бул Манас чейинибиз айтып өттү. Манас 14 жашында хан көтөрүлгөн депчи. Ошол нерсени азыркы заманда ошо кыска нуска маалыматка элдин кыска нусканда окуусу келет. Ошону узартпай эле, мисалы Манас мына 14 жашында хан болгон. Баланча жерде баланча болуп хан көтөрүлгөн. Ушундай негизде деген кыска нуска маалыматтарды окуу куралдарына киргизиш керек да, сөзсүз. Өзүнчө бир китеп болобу, жана адеп сабагында болобу, же адабиятка кошумчабы, ушундай бир нерселер керек да бизге. Бүгүнкү замандын талабы бул. Жакшы. Мынагу биз бүгүнкү көрсөтүүгө атайын жалаң жаш муун, өзүбүздүн муундагы балдарды чакырдык да, балдарыбызды чакырдык. Ошол биздин сүйлөгөн сөзүбүз, кылган ишибиздин көрсөткүчү, улуттук баалуулугубуздун көрсөткүчү болуп берет да. Ошондон улам сурап болот да, мисалы азыркы жаштар өлкөнүн коомдун бардык тармагында ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Мейли маданий, мейли саясий, мейли руханий дегендейчи. Ушул багытта алганда мисалы дүйнөлүк желеге чыккан, интернеттештирилген заман деп коеюнчу, ошондой учурда кандай гана маалымат келген жок бизгечи, кандай гана маалыматтар, баалуулуктар келип атат. Ошол учурда ошондой бир баягы түрлүү бир маалыматтардын полигонуна сыноочу объектисине айланган коомдо канткенде улуттук баалуулуктар сактай алабыз да. Биз айттык, билим берүү жана башка бирок андан да бир кескин түрдө чоңураак, ири жасай турган кадамдар да керек да. Ошол багытта сиз эмне дейсиз? Бул негизи ошол социалдык сеттердин бүгүнкү күндө интернеттин таасири аркылуу батыш таасиринен кутулуу максатында, мисалы үчүн Өзбекстан жакында ачып салды, бирок бүгүнкү күндө Кытай, ошол эле Түндүк Корея сыяктуу, Непал сыяктуу өлкөлөрдө бул социалдык сеттерге баягы бөгөт коюлган да. Бирок бул менимче өз натыйжасын бербейт деп ойлойм. Себеби ошол эле социалдык сетти пайдалануу менен кайра дагы эле тескерисинче улуттук баалуулуктарды жайылтуучу курал катары деле пайдалансак болот да. Мисалы үчүн демек пайдаланганда экен да. Пайдаланыш керек. Көп эле жаштарды мен билем. Ошол социалдык сеттерге чыккандан кийин өзүнүн улуттук аң сезимин калыптандырган. Ошол жактагы желелештердин, мисалы үчүн бүгүнкү күндө эми кыргыз фейсбугу десек болот. Ошол жерде деле көп фейсбук колдонуучуларын бири-бирибизди таанып калдык да. Кимдин характери кандай, азыр фейсбукка эмне бөлүшөт. Ошол сыяктуу эле бири-бири таанып, кайсы бир кишинин аркасынан ээрчигендер бар. Мисалы үчүн кыргыз афоризм дегендин артынан ээрчиген жаш муун пайда болгон. Мына ошону үлгү туткан. Мисалы үчүн менин деле улуттук аң сезим калыптанышында ата энемдин орду сөзсүз түрдө эң ири. Андан кийинки мектептеги билимим, бирок ошол учурда социалдык сеттер анча кыргыз интернет дүйнөсүндө тарай элек учурда бул форумдар деген болчу да. Ошол форумдарда мен баягы билимдүү, улуттук аң сезими кайсы бир деңгээлде жетилген, кемелденип калган агаларды ээрчип, анан улуттук аң сезим толук дебесем дагы мындай ошого багыт алды да. Туура. Рахмат. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда кыргыз тилинин мындай жоголуп баратышы болуп атат да. Негизинен ошол улуттук идеологияны жакшыртуу үчүн кыргыз тилин да жакшыртуу керек да. Ошо кыргыз тилин жакшыртуу үчүн эмне керек? Ошону айтып бере аласызбы? Билим берүү тармагынын адиси катары айтайын. Мурда кыргыз эле окуучунун же болбосо окутуу башка тилде жүргүзүлгөн окуучуларга кыргыз тилин билүүн аныктоодо жөн эле бир кыргызча ырдырдап койсо эле жогорку баа кое берген да. Бүгүнкү күндө ошонун атайын кыргыз тест деген системасы иштелип чыкты. А деңгээли, Б, С деңгээли. Мына ушул жакшы эле кадамдар деп ойлойм. Мен кыргыз тили жоголуп кетет дегенден такыр алысмын. Мына ушу бүгүнкүдөгүдөй стратегиялык программалар иштеп аткан болсо, кыргыз тили эч качан жоголбойт. Эртеден бери жакшы сөз козголду. Эң биринчи кезекте ар бир кыргыз баласы же болбосо ар бир кыргыз жараны ошол өлкөдө жашап аткандыктан ошол өлкөнүн баалуулуктарын билиш керек. Анын ичинде кыргыз баласы намустуулук менен, өтө терең ойлонуу менен
көөдөндөгү кандын жана манас деген улуттук балыктарды сыйлоо деген ошо өзгөчө бир дээриндеги нерсени алып чыгуу, ошону сактап калуу, кийинки урпакка жеткизип берүү чоң жоопкерчилигин жон териси менен сезиш керек. Баары жакшы болот. Тынчтык мырза, сиз үчүн Нуркасым Абдрахмановдон жагымдуу чыгарма тартылбайсыз, тыңдап койсоңуз. Толукшуп турган аскадан төгүлүп элем жал өзүңдү да кыйбай башкага да өмүрдү сага арнадым өзүңдү да кыйбай башкага ömrüdü da sarnadı. Jamgırdan giyin açılgan yaz gülü belem жал айтпадым да такыратымдан да аларсың коюп ар жагын айтпадым да такыратымдан аларсың да туюп ар жагын Turmuştun ıyık gülündey Tursunçu gülüm Yüzünden da nurun öçürbeda Yüreğin senden tümülbey Yüzünden da nurun öçürbeda Yüreğin da senden yüzünden da nurun öçürbey Yüreğin da senden Керемет аткаруу. Ыраазычылык билдиребиз. Тынчтык мырза, бизге келип, омоктуу ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Бар болуңуз. Сиздерге да. Жакшы болуңуз. Биз бүгүн жаштардын улуттук аң сезиминин абалы, келечеги тууралуу сөз кылдык. Атайын ушул жаштардын өкүлдөрүн чакырып маектештик. Жалпы телекөрүүчүлөр өздөрүңүздөр байкап көрдүңүздөр, биздин жаштардын абалы, улуттук аң сезимдин абалы кандай экенин маектен байкалдыңыздар деп үмүттөнөм. Кандай болгон күндө дагы элибиздин эртеңи жаштарда экенин саймедирип айтып келебиз, жазып келебиз дегендей, бирок да алардын улуттук баалыкка болгон мамилеси, улуттук аң сезиминин абалы алардын кыргыз элинин абалына болгон таасир экенин эскертүү менен изги тилек, илгери үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезиккенче аман туруңуздар.